Биз эртедир кечтир билүүчү 10 чындык. Убакыттын өтүшү менен турмуштун көмүскөдө жаткан көп сырларынын эшиги ачылат. Бирде чуркасак, бирде чалынып мөдүрлөбүз. Турмуш бизди сынайт, бышырат. Көп нерсеге көзүбүз жетип, акыл токтотобуз. Турмушта адам баласы эртедир кечтир биле турган 10 чындык. Анда кулак салып тыңдап туруңуз. Сулуулук ичибизде катылат. Сиз эч качан менчелик сулуу боло албайсыз. Бирок мен да эч качан сиздей сулуу боло албаймын. Биздин ар бирибиздин өзүнчө айтып бүткүс сулуулугубуз бар. Сулуу болуш үчүн сулуу болууга аракет кылуунун кажети жок. Жан дүйнөңүзгө үңүлүп караңыз. Чыныгы сулуулук ошол жерде. Болгону ага кантип жетүүнү түшүнүү керек. Себепсиз кайгы болбойт. Ишенип коюңуз. Ар кандай кайгы биздин жашообузга жөн эле жерден келип калбайт. Бул сиздин турмушуңузда кандайдыр бир нерсени өзгөртүүгө тийиш экендигиңиздин белгиси. Ооба, бул өзгөрүүлөр оңойлук менен жүзөгө ашпайт. Ал үчүн күч керек. Бирок күчтүүлөр эч качан коркпогондуктары жана оор абалда да кол куушуруп олтура албагандыктары үчүн күчтүү эместигин туура түшүнүңүз. Жок, алар коркунучтан тизелери калтырап, эртеңки күндөн такыр үмүт үзчүдөй кырдаалга кабылса дагы, алдыга гана умтулгандыктары үчүн күчтүү. Биздин жолдо кездешкен адамдар, биздин жашообузда бизге жакшы да, жаман да адамдар кездешет. Кетип баратып жүрөгүңүздү сууруп кеткендер да, же ал жүрөктү ордуна салып бергендер да жолугат. Алардын кимиси менен убактыңызды бирге өткөрүшүңүздү сиз гана чечесиз. Сизди эч качан сатып кетпеген, абийир ардуу гана адамдар менен чогуу болуңуз. Жакшылыкты тандаңыз. Жан дүйнөңүздү жаман ойлорго толтурбаңыз. Кайгынын ачуусу дилдеги таттуулукту жууп кетпесин. Сизге жакпаган нерсени сындап отурганча, көңүлү сүйгөн иш менен алек болуңуз. Мына ошондо гана сиз жашооңузду өз колуңуз менен жакшы иштерге бурганыңызды сезесиз. Бүгүнкү кылган иш эртең бүтмөк эмес. Жуманын 7 күнү болсо, алардын бири да качандыр бир деп аталбайт. Бүгүнкү кылган кайсыл ишиңиз сизди келечектеги аруу максатыңызга бир кадам жакындатканын сурап көрүңүз. Жана ошол иш аракетти кармап бүгүн жасаңыз. Өз акылыңда кээде сага душман болушу мүмкүн. Сиз кайсы кырдаалда эмне кылышты билесиз, бирок өзүңүзгө өзүңүз ишенбейсиз. Башкаларга чын дилден берген кеңешиңиз кээде сизге жардам бере албай калышы ыктымал. Дал ушул учурда сиз ал кеңешти айткан досторуңуз жардам келет. Алардын оозунан өз кеңешиңизди угуу кандай жакшы. Башкалар үчүн жашашыңыз мүмкүн эмес. Жашооңуздун тарыхын жазып жатканда калемсапты өз колуңуздан чыгарбаңыз. Ар дайым сизге эмне жакшы экендигин сиз сүйгөн адамдар каршы чыгышканына карабай өзүңүз чечесиз. Өз жашооңузду өзүңүз жашаңыз. Өмүрдүн акырында мен толук кандуу өмүр сүрдүм, баарына ыраазымын дегендей болуңуз. Кечирим баарынын дарысы. Кээде биз адамдарды алар кечиримге татыктуу болгондугу себептүү кечирбейбиз. Биз кечирим аларга да, бизге да керек болгондугу үчүн, ансыз биз алдыга жыла албай тургандыгыбыз үчүн кечиребиз. Андыктан адамдар сизди капа кылганда ыйлаңыз, бирок кечириңиз. Дал ошол көз жашыңыз сиздин келечектеги инсандык өсүүңүз үчүн сугат суу болуп берет. Ишеним баарынан ыйык. Сиз ишенген нерсе сиз кыялданган жана үмүт кылган нерселерден да күчтүүрөөк. Эртедир кечтир ишенимиңизге жараша адам болосуз. Демек ишеним баарынан күчтүү. Ишенгенди токтотпоңуз. Эмгек менен жеткен кыял. Кыялына жеткендер бул үчүн кандай эмгек жумшалгандыгын билишет. Ооба, кыялга кеткен жолдогу ар бир кадам мурункусунан да кыйын болушу мүмкүн. Бирок алар алып чыккан бийиктикке эч нерсе тең келе албайт. Урматтуу менин досум, демек сизди куттуктап, кол чаап, алкыш айтсак болот. Анткени видеону башынан өчүрүп салбай, акыр аягына чейин угуп, өзүңүзгө пайдалуу бир маалымат алганы ашыктыңыз. Мына, демек сиз максатыңызга талпынган, алгачкы кадамды таштаган инсансыз. Анда ийгилик сиз менен болсун. Эгерде бул видео сизге жаккан болсо, видео роликтин астына өзүңүздүн пикириңизди калтырыңыз. Жана дагы досторуңуз менен бөлүшкөндү унутпаңыз.